урматтуу угармандар, уйку алдында сиздерге Элмира Ажыканованын «Сары кар» аттуу новелласын тартуу кылабыз. Микрофондо Кундуз Качкынбаева. Сени бүгүн узатып, үйдү көздөй жөө келатам. Жөө баскым келди. Сен жөнүндө ойлонуп басуу мага чоң бакыт. Бул дүйнөнүн бардык жолдорун жөө басып өт десе, сен жөнүндө гана ойлонуп баса бермекмин. Эми экөөбүз бир ай бою жолугушпайбыз. Бир ай кантип өтөр экен? Сен эс алууга кеттиң. Ооба, сен эс алышың керек. Билем, чарчап жүрөсүң. Шаардын сырты, тоонун этеги тынч болот эмеспи? Анын үстүнө жаз келатат. Кызмат деп жүрүп, аябай эле тосуп кеттиң. Түркүн мүнөздөгү адамдардын пикирин угуп, ар биринин маселесин ойлонуп, жумушуңдун түйшүгү көп. Мен сенин жакшы эс алышыңды, жакшы чыгарма жаратышыңды каалайм. Мына, жаз келатат. Көктөмдүн көркүн кагазга түшүр. Сен жаратылыштын сүрөтчүсү эмессиңби? Сени узатып коюп, өзүмдү дүйнөдө жап-жалгыз калгандай сезип турам. Эми кантип бир ай көрүшпөйбүз? Бир ай кантип өтөт? Билбейм. Мага белек кылып берген сүрөтүңдү алып чыгып, карагым келди. Мен аларды өтө аярлайм. Эмнегедир башка көздөргө көргөзгүм келбейт. Бекем жерге катып алгам. Кээде колум алып, баарын кайрадан көрүп чыгам. Ошондо таптакыр башка дүйнөгө кирип кетем. Ошол сүрөттөрдүн ичинен бирөөсү өзгөчө жагат. Ал кусалык деп аталган сүрөт. Ошол сүрөт эмей эле жандуу дүйнө. Мына, ээн тала созулуп жатат. Кыйыр чеги көрүнбөйт. Алыс. Талаадагы топ-топ болуп өскөн бадалдардын ичи толо таранчылар. Чын эле, кандайдыр бир кусалык талаанын бетинде калкып тургандай, талааны тең жарып, ийри буйру жалгыз аяк жол кетет. Ал жалгыз аяк жол кайдан башталып, кайдан барып бүтөрү белгисиз. Мүмкүн ал баш аяк жок жолдур. Колуна бир тутам гүл кармаган бир жаш аял жалгыз кетип баратат. Ооба, ээн талаада жалгыз баратат. Саамай чачтары желге дилдиреп, этек жеңи шамалга желбирейт. Оюнда эмне бар? Кайдан келатат? Кайда баратат? Белгисиз. Табышмак. Аялдын жүзү да ана көрүнбөйт. Ал алысыраакта бара жатат. Сен тарткан мына ушул сүрөт мага аябай жагат. Карап эле олтура бергим келет. Бул сүрөттү сага арнап тарттым деп алгач мага бергениңде, а бул аял ким деп сураган элем. Анда сен сүрөттү ойлуу тиктеп туруп, бул сенсиң. Сенин абстрактуу сүрөтүңдү тарттым дегенсиң. Эгер мен болсом, жалгыз кайда баратам деп дагы сурагам. Сен кызыксың. Сүрөттү сурабайт. Сүрөттү көрөт. Ар ким өзү каалагандай түшүнүп алат. Сүрөт өзү эле айтып турат дегенсиң. Ырас. Бул сүрөт мага баарын өзү эле айтып турат. Ооба, бул менмин. Мен өзүмдү көрүп турам. Кайда баратканымды айта албайм. Бирок кетип баратам. Жалгыз аяк жол менен ээн талаада жалгыз кетип баратам. Жок, жалгыз эмес. Оюмда сен барсың. Сен ойлоп кетип баратам. Анан да ушул сүрөттүн кусалык деген аты аябай жагат. Көкүрөктөн кетпеген бир белгисиз кусалыкты көтөрүнүп алып кетип баратканымды көрүп турам. Таң эрте туруп, жумушума эрте келдим. Айла эч ким келе элек. Жым-жырт. Телефонда уйкусунан ойгон элек адамдай үндөбөйт. Тереземдин тушундагы жалгыз түп кара тал бүчүрлөрүн бөрсөйтүп, 2-3 күндө жаш жалбырактарын жайнатканы турат. Андан ары жактагы атайын отургузулган кооз бадалдарда ысык күндү сагынып араң турушат. Сени салганы кеткен тоодо али күн жылы элек болсо керек.
тоого жаз кеч келет эмеспи? Балким дал кар бардыр. Азыр эмне кылып жаттың экен? Же али ойгон элексиңби? Жок. Эч ак эле турдуң го. Таза абага чыгып басып жүрсөң керек. Эгер басып жүрсөң, эмне жөнүндө ойлонуп жаттың экен? Балким сен да мени ойлоп жаткан болбо. Аңгыча күтүүсүздөн телефон чыр этти. Чочуп кеттим. Таттуу ойлорум чачырап кетти. Алсам сен экенсиң. Ооба келдим. Сени ойлоп турдум эле. А мен сени ар бир кадамымда ойлойм деден. Билесиңби? Мен келген жер укмуштуудай керемет экен. Кол менен жасагандай кооз. Сен бир күнү келип көрүп кетчи. Көрсөң аябай кубанасың. Сага аябай жагат. Анын үстүнө билесиңби? Сени сагынып кеттим. А мен ээн тоого жалгыз бара албайм да. Келе аласың. Эң эле оңой. Таксиге олтурсаң эле түп-түз жеткирет. А мен сени жолдо өзүм тосуп турам. Ошентип мен тоого бара турган болдум. Анткени мен да сени сагынып жатпаймынбы? Чын эле, мен сени сагынып кеттим. Эмнеге эле сагына берем? Билбейм. Өзүм барбасам чыдай албай турганмын. Бүгүн жолго чыгам. Күн бүркөлүп калыптыр. Жамгыр жаай тургансып нымтырап турат. Аялдамага келдим. Сен тарапка алып барчу таксилер толтур экен. Эс алуу үйүнүн дарегин айтсам, Шерли алып жөнөдү. Шаар артта калып, машина тоону көздөй кеткен ээн жолго чыкканда жамгыр жаап келди. Маңдайкы терезеден мончоктоп кулап, тамчылар биринин изин бири кууп, ылдый көздөй ага баштады. Жаз жамгыры таптаза, туп-тунук. Талаалар көгөрүп, жол боюндагы кыркалекей талдар жаз жамынып турушат. Көңүлүм эргип, кулагыма бир жакшы обону угулгансыйт. Үн созуп ырдагым келди. Эс алуу үйүнө эс алганы баратасызбы? Айдоочу маңдайдагы көзгүсүнөн карап калды. Жок, кандай десем? Ал жакта сүйгөн адамым бар. Ошого баратам. Сүйгөн адамым? Ооба, сүйгөн адамым. А сиз сүйөсүзбү же ал сүйөбү? Экөөбүз тең. Экөөбүз тең бири-бирибизди бирдей сүйөбүз. Анда сүйгөндөрдү жолуктурган алып бараткан мен жакшы киши окшоймун. Экөөбүз тең күлүп калдык. Анан такси ылдамдап жүрө баштады. Сүйгөн адамына тезирээк жеткирейин деди окшойт. Мен ичимден сени ойлоп бараттым. Жол боюнда күтүп турганыңды элестетип бараттым. Ооба, өрлөп бараткан жолдун бир тарабы ээн тала, бир тарабы бөксө тоолор. Такси улам өрлөп, тоонун арасына сүңгүп кирип баратты. Жанаракта башталган жамгыр акырындап карга айлана баштады. Чын эле тоонун арасына али жаз келе элек экен. Жолду карайм. Жол бирде ылдый ойдунга түшүп, бирде бийикке чыгып тегиз көрүнбөйт. Күтүп турган караныңды издеп келеттим. Кар балбалактап жаап жатат. Сары кар окшойт. А, тигине. Утурлап келаткан турбайбы? Караныңды дароо тааныдым. Кол чатырыңды көтөрүп алыпсың. Таксини көрүп токтоп туруп калдым. Мен да сени көздөй алсырактан жөө басып баргым келди да, таксини токтотуп түшүп калдым. Экөөбүз алыстан бири-бирибизди карап турдук. Анан сен мени көздөй, мен сени көздөй жөнөдүм. Март айынын сары кары балбалактап жаап турду. Келдиңби? Оңой келдиңби? Жеп жеңил. Учуп калкылдап келдим. Бул жакта али кыш турбайбы? Жок, кеч эле жылуу болчу. Кар бүгүн эле жаады. Карды сен ала келбедиңби? Биз эс алуу үйүн карай кетип бараттык. Мен сени колтуктап басканды жакшы көрөм. Калдайган карааныңа сүйөнүп, таянып кете бергим келет. Сенин карааның кандай ысык. Сени жакшы көрөрүмдү сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Өзүң гана эмес, олтурган үстөлүң, кагаздарың,
калемиң, илип койгон кийимдериң баарысы көзүмө ысык көрүнөт. Өзүңдү гана эмес, буюмдарыңды да жакшы көрүп карайм. Баштап койгон сүрөтүңдү тескери каратып, үстүн жаап койдум. Бүткөндө көрсөтөйүн. Азыр эскиздерин гана чийдимдедиң. Мейлиң, бүткөндө көрөйүн. Сен баштаган иш жакшы бүтөрүнө ишенем. Анткени көптөн бери көкүрөгүңө толуп жүргөн бугуң бар. Анын баарысы көздөрүңдөн көрүнүп турат. Ушундай бир ээндикти самап жүргөнсүң. Тартчы. Мени таң калтырган ажайып сүрөтүңдү тартчы. Ой сезимиңден агып чыгып, кыялыңа жуурулган керемет чыгармаларды көргүм келет. Күйгүм кирип келет. Экөөбүз ээн бөлмөдө сүйлөшүп олтурдук. Эмнеге шыбырыштык билбейм. Биздин сөздөрдү уга турганда эле жакын жерде киши жок экен. Бирок биз акырын айтыла турган аялуу сөздөрдү сүйлөштүк. Андай аялуу сөздөр шыбырашып гана айтыла турган. Бир убакта сен туруп барып үстөлдүн тартмасынан ичкелиги калемдей болгон 3 шамды алып чыгып, шам салгычка орноттуң. Мен ширеңке тартып, шамдарды тутанттым. Бөлмөнүн ичи жарык боло түштү. Шам алдында олтуруп тамактандык. Анан сыртка чыктык. Кар ычак эле басылыптыр. Ал тургай ээри баштаптыр. Тоолор караңгыда түнөрүп, сүрдүү көрүнөт экен. Бирок сенин жаныңда жүргөндө мен эч нерседен коркпойм. Дүйнөнүн 7 катар караңгылыгына да сени менен бирге барууга даярмын. Сен бар үчүн мага коркунучтуу эч нерсе жок. Сенин барың кандай гана бакыт. Сен экөөбүз таң атканча, күйгүмдө жандырган шамдарыбыз күйүп бүткөнчө сүйлөшүп олтурдук. Кыялыбыз менен кайда гана барбадык. Жел менен учтук, шамал менен сыздык. Таң агарганда сенин ийниңе жөлөнүп уктап кетиптирмин. А сен мени уктап алсын дегенсип, ордуңдан козголбой далайга отура берипсиң. Күндүн нуру терезеден төгүлгөн кезде ойгонуп кеттим. Сен үндөбөй жылмая тиктейсиң. Терезенин ачылган көзүнөн кирген жел айнек барданы желпилдетип бизди карай үйлөп жатты. Желдин жагымдуусун айт. Тоонун таңкы таза жели тура. Биздин сезимдер да тоонун таңкы таза желиндей желбиреп турду. Биз ушинтип бири-бирибизге жөлөнгөн, бири-бирибизге ыктаган бойдон үндөбөй олтура бердик. Экөөбүздү бакытка батырган ушул үнсүздүктөн өткөн кымбат учур болобу?